эч кандай шоколадка, эч кандай Бек Султанга кирбейбиз. Биз отдельно Бостон кичи базарыбыз. Бостон номер контейнер. Как эме Бардығында шоколад. Бұлар шоколад дегенше тез сатпаса айып кетеді, білесің. Бұлар тез айып тұрған товарға кетеді да. Мына қатар 6 склад бардығы ушундай шоколад. Бизде 3 магазин бар. Складтары бар. Бұл магазинде ар биринде 3-4 склады бар. Бизде эмне көргө жарга кыстап атышып Шоколад печенье. Мына шоколад, нар жағы шоколад. Мына оңой товар емес та. Ар бир адамдын жок деген 6 миллион, 7 миллион товары бар жерде. Бұл ойын емес та. Сөйлейбиз да эмес. Бұл магазинде жоқ дегенде бір 6 адам, 6 семья тиричилик кылат. 6 семья. Бир күндө кош деген жомок болду да бизде. Шунун баарын эле баарыбыз булар сыра партия шийтарлар ысыктан эрип түшүп калат. А сен сөз тапкансыңбы азыр? Жок. Сөзгө тутабы? Биз мисалы мындай да, ассалому алейкум кыргыз эли, урматтуу мэр, мына биздин көйгөйүбүз ушул. Бүгүн келип эле сразу көчө кой дегенде биз 10 сомдук, 100 сомдук товар эмес биздики. Мына магазинде мына канча жылдан бери мээнет кылып, 30 жылдан бери мээнет кылабыз. Тапканыбыздын баардыгы ушу жерде. Мына бала чакабыз жерде биздин жумушчулар канча семья эмгектенип, өзүбүз бала чакабыз, мен пенсиячымын, балдарым 2 балам ушул жерде эмгектенет. Эми бир күндө келип туруп сразу кете кал деп көтөрүп бир сумка товар эмес булчу. Бул оюнчук эмес. Бизге биринчиден место беришиңер керек. Анан биз көчөбүз. Биз ошо силердин буйругуңарды аткарабыз. Кудай кааласа ошо мэр эмне десе ошобуз бизчи. Элдин немесине каршы чыкпайбыз. Ошо каалоосуңар силердин ошо архитектуралык немеңер ошо жакшы болсун деп эме кылтасыңар. Эми шаарды көрктөндүрүп атасыңар. Өтө жакшы, ишиңер өтө жакшы, бүт баардыгы жакшы, бирок бизге убакыт бериңиздер. Жок дегенде бир жума мисалы оюнчук товар эмес, 2 миллион, 3 миллион товар бар. Биз али кайка жайгаштырабыз. Биринчиден биз салкыныраак жер табышыбыз керек, склад. Биз шаарды карап чыктык, эч жерде склад жок. Хотя бизге бир жерден өзүңөр таап берсеңер, түнү менен болсо ham көчүп кетет элек. Биринчиден, экинчиден жер берсиңер. Бу жерде биздин 2-3 тонн контейнерибиз бар. Биз аны кайка сүйрөп барабыз азыр. Ана сүйрөп кетип анан штрафтанга коебуз депсиңер. Биз эмне почоткан пулубуз барбы? Андай дебеш керек. Кайра наоборот бизге условия түзүп, мынакей контейнер мына капарла, товарыңарды бияка капарла десе, анда сөз жок. Анда бизге канча неме кылсаңар жарашат мисалы. Бизге ток кылсаңар эмне көчпөй атасыңар деп. Азыр келип алып эчтекеден эчтеке жок эле биз жайбырака жүргөн элди келип сразу бир күндө көч деген кыйын нерсе. Буну ушуну ойлонуп көрүңүздөр. Биз берде өтө убуткага учурайбыз. Мына конфеттер суу болуп агып түшүп калат азыр күнгө чыксак. Ошону карап бериңиздер, ошо сураныч, элдин көйгөйүн угуңуздар. Сиздерге айтпасак, мына мэр өтө түшүнүктүү, жакшы бала экен, өтө жакшы экен, элдин камын ойлогон. Ойлойбуз, биздин да талабыбыз четке какпайт деп. Биздин ошо талабыбыз ошону аткарып, биздин дагы биз пайдабыз, биздин дагы ушул немебизди ойлоп берет деген үмүтүбүз чоң. Караштырып бериңиздер, жай бериңиздер, көчөйлү, макул көчөбүз. Анан контейнердин үстүн алмайынча биз көтөрө албайбыз. Контейнердин үстүн алыш керек, биринчи базардын үстү турбайбы, крыша. Аны базарком келип алса, биз контейнерибизди алабыз. Канча болот болсом турабы? Үстү жабылып турбайбы мындай контейнерлердин үстү? Ошону биринчи алыш керек да. Түнү менен жүктөп кетебиз деп турабыз. Туура эмес дейм ал. Туура эмес да, бизге эле мындай атайла эле убутка кыла бериш керек, адамдарды кыйнап. Туура эмес, Аллага жакпай турган иш. Кудай кааласа, көч десеңиз көчөбүз. Мынакей шарт түзүп бергиле, сразу көчөбүз. Кудай кааласа. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз элим, жалпы кыргызстандыктар, ошондой эле биздин улуттук комитеттин, коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, ошондой эле Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев. Сизге мына биздин Бостон жааматынын атынан кайрылып атабыз. Биз ушул жерде Бостон базарында 70 адам эмгектенебиз. 70 адамдын үй бүлөнүн ар биринде жок дегенде эң аркасы 3төн бала болсо алдында 7ден 8ден балдары бар. Ар биринин үстүндө кредиттери бар, ипотечный кредиттери бар. Бардыгыбызда азыр эч нерсе жок эле. Бүгүн эртең менен келип эле, давай бүгүн 2 сааттын ичинде көчүп кеткиле деп бульдозер менен келип, мынтип бар жогу тарактары сындырып көчүрө башташты. Буга чейин бизге эч кандай жер бөлүнүп берилген жок. Колубузга жер аласыңарбы деп эч ким предлагать да эткен жок. Бизге эч кандай телефон чалуу да болгон жок, чакыруу да болгон жок. Эмне мындай болду десе, силерди дейт, биз дейт шоколад базар деп ойлоппуз дейт. Ал туура эмес. Биз ушул убакка чейин Бостон базарынын атынан налог төлөп келсек, биз ушул убакка чейин Бостон базарынын жааматы ушунун бардыгын налог төлөп эмгектенип келсек, биз ушул шаарга караган жарандар болсок, эмгектенсек, ушул жерде числиться этсек,
келип эле эмнеге жер бөлгөндө бизди унутуп калышат. Бул жерде биздин жерди бөлүп туруп ичара жең ара сатып беришкен керек болсочу, бизге эч кандай жер бөлүнгөн жок. Жер бербей туруп, жай көргөзбөй туруп эле чыгып туруп эле сүрүп бар билген жерди кылгыла деп талак айтып атышат. Мындай айткандачы, биз азыр эле чыгып кете турган товарлар эмес бул жерде. Бул жерде 7-8 оптомщиктер бар. Бул жерде ар биринде жок дегенде аркасында 2 миллион 3 миллион алдында 7-8 миллиондон товарлар бар. Каяка алып чыгып кетишет бир күндө? Өзүңүздөр элестетиңиздер. Бир күндө алып чыгып кет деп 2 метр жерде камукты ham чыгарып кетиш кыйын да өзү. Анан ушундай чоң базарды келип эле бир күндө чыгарып кеткен бул акмакчылыкка жатат. Бизди уңуңуз, Жеңиш ака, сиз өтө жакшы адамсыз. Сизге бизди жолуктурбай атышат. Биздин үнүбүз сизге жетпей атат. Биз да сиздин ушу Ош шаарындагы жарандарыңызбыз. Биз да сиздин балдарыңызбыз, сиздин карындаштарыңыз, кыздарыңызбыз. Бизди мынтип талак эле айдабаңыздар, биздин үнүбүздү угуңуздар. Биз зар какшап бүттүк. Мына 10 күндөн бери барбаган эшигибиз калбады. Вице-мэрге бара берип жадаттым. Базаркомдорго бара берип жадаттым. Бизди талакка айдабаңыздар. Келечекке даяр место салып берсеңиздер көчпөй атат. А биз көчөбүз деп атабыз. Биз көчпөйбүз деген жокпуз. Бизге жай бериңиздер, бизге жер бериңиздер. Эгерде колубуздан келсе өзүбүз эле салып алайлы. Силер салбаңыздар деп атабыз. Бизге дагы биз кандай сиздерге ультиматум, биз кандай эмеге барайлы? Биз сиздерге встречный барып атабыз. Сиздер келбей атасыздар бизге встречный. Келип мына жерде баягы эл бузар, журт бузарлар келип алып эле эмесмин, бульдозер менен бузам деп атат. Бузуш оңой эле. Көз жашты ойлоңуздар. Биз да жаранбыз. Биз Ош шаарынын тургундарыбыз. Биз бүгүн эле жерден көрдөн чыккан жокпуз. Биз ушул жерде жашайбыз, эмгектенебиз, налогубуз бар. Ушу Ош шаарынын балансында биздин да кошумчабыз бар. Биздин үнүбүз эч кимге жетпей атат. Биз уже ыйлай берип көз жашыбыз ham калбады. Лично мен өзүм кыйналып кеттим. Барбаган жерим калбады. Эсиңизде болсо мен келечектин алдында да сизге жалдырап кайрылдым. Эсиңизде болсо бүгүн таңгамалкы рейтингиңизде да барып кайрылдым. Өзүңүздүн алдына ыйлап атам, вице-мэриңизге ыйлап атам. Бизди угуңуздар, аял киши деп эле коюп карабай коюп атасыздар. Кандай эле ушу жер бөлүнгөндө бизди унутуп калышат. ККМ дегенде чалышат, звонок кылып барам дайыма чогулушуна. Башка налог дегенде чуркап барам чогулушуна чакырат дагы. Жер бөлгөндө эмне үчүн звонок кылып чакырышпайт? Бизди мындай айтканда тоготпостук кылышты. Биздин укугубузду тепселеп атышат. Бизди угуңуз Камчыбек Кыдыршаев сизден чоң үмүт кылып суранып атабыз. Урматтуу мэр, сизден да үмүт кылып атабыз. Бизди мынтип какшатып ара жолго таштабаңыздар. Бардыгына жакшы мамиле кылдыңыздар. Мына Шоколад базарга бөлдүңүздөр, Бексултан базарга бөлдүңүздөр, келечекке бөлдүңүздөр. Биз жетимсиреп калтырып койдуңуздар. Эмнеге мындай мамиле кылып атасыздар? Биз ошо эр төккөн налогду төгүп атканбыз. Эл берген отчетту берип атканбыз. Бардыгына чогулушуна калбай барып атканбыз. Алдыда жүргөн активист эле базардан болчук. Эмне үчүн бизди унутуп калып атасыздар? Бизди эч ким укпай атат үнүбүздү. Үнүбүздү жеткириңиздер, жете турган жерлерге, ыйлай турган жерлерге ыйлап бүттүк. Мына мен жаза берип письменный да кат жүзүндө кайрылып атам. Оз эки кайрылып атам. Бутуру неме интернет булактарынан кайрылып атам. Эч бизге нөл внимание кылып атасыздар. Неге ушундай кылып атасыздар? Ушундай мамилеңиздерден бийликтерди бизге жаман көргөзбөңүздөр. Бийлик жакшы иштеп атат. Ортодогулар жаман иштеп атасыңар. Ортодогулар чала иш алып барып атасыңар. Бизге окшогон жарандардын орундарын сатып берип атасыңар байларга. Олигархтар алып атат 5-тен 10дон место. А бизге окшогондор чындап эмгектенгендерге бир да место тийген жок. Ким текшерет? Аркасында ГКМ деген иштесин, улуттук коопсуздук комитети иштесин ушулардын үстүнөн. Канча базарга, мисалы Бексултанга канча место бердиңиздер? Ар бирин териштирип чыксын. Шоколад базарга канча место бердиңиздер? Бардыгын териштирсин. Эмне үчүн комиссия түзгөндө бизге окшогон базаркомдорду кошуп түзгөн жоксуңар? Жең ара иши, жең ара бүтүрдүңүздөр бардыгын. Бардыгын билип турат бардыгын. Кудай бар, коркуңуздар. Бизге окшогондорду орто жолдо көчөгө кубалап, эч нерсе калтырбай көчөгө кууп атасыңар мындай айткандачы. Мындай болбойт. Бизди азыр сүрүп кетем, түртүп кетем десеңер, ким бирөө жарым өлүп калса ким жооп берет? Аркасында бала чакасы ким бага? Мисалы, эртең менен түртүп келип атат Мериям балдары. Силердин сөзүңөр эч ким укпайт деди. Мына азыр айтып берем ошолор кимдер экенин. Ушул жерде жүргөн Максатбек, дагы ким деген Сунос Адиянын балдары келип алып, бульдозер менен түртүп атат. Биз энебиз, биз дагы уулдарды төрөстөрүп койгонбуз. Бир нерсе болсо биздин уулдарыбыз кетет ошо армияга. Бизди да уккула, силердин жарандарыңар болобуз. Асмандан чыккан жокпуз, коңшу мамлекеттен келген жокпуз. Үнүбүз жетпей атат, толук жетпей атат. Мына канча күн болду, мен 10 күндөн бери отурбай атам эмеде. 10 күндөн бери үйдө отурбай атам чындыгындачы. Ушул менен эле жүрөм, ушул проблема менен жүрөм. Биз айтып атабыз, бизге келечекте болуп кыйналып салбагыла. Бизге
өзүңөр да кыйналбагыла. Бизге ушу болгону кичине бизди эсептей туруп 70 адамга ылак жер бөлүп бергиле. Биз өз күчүбүз менен салайлы деп атабыз. Тыйын тыпы топтоп ушунда мына ишке жарай турган балдарыбыз бар. Бардыгы турат ушул жерде. Өзүбүз салып алайлы, өз каражатыбыздан, тыйындан эметип. А биз ошо вице-мэрге барсак айтат, силер дейт сатып алгандардан арендага тургула дейт. Аларга барсак, алар айтат 20 миңден аренда төлөйсүңөр дейт. Биз эмне үчүн аларга биз ошо көчөдө байлар сатып алган контейнерге аренда төлөшүбүз керек. Биз ошону түшүнбөй атабыз. Биз чыныгы эмгекчимдерге тийбеди да мындай айткандачы. А бизге ошондой жер берсе, биз өзүбүз салайлы дагы мэриянын балансына төлөйлү. Ошо бөлүп берген арендасын биз төлөйлү. Биз закон бузайлы деген жокпуз. Биз кетпейбиз деп тырмышкан жокпуз. Болгону бизди карып айтат. Биз өгөй баладай болуп калдык мындай карагандачы. Ошондой эле мамиле болуп атат. Баягы чоң баягы таанышы бар, билиши бар, депутаттын балдарын башкарган базарларга жер берилди дагы бизге окшогон баягы карапайымдын базарында отурганда кала бердик. Бул жерде эки бөлүү ажырым болуп атат бул жердечи. Мен жөн эле айта алам аны. Менин майли катуу сүйлөп койдуңуз, ГКМ алып кирип кетет сизди дейт. ГКМ мени коргош керек. Мага окшоп көз жашын агызган энени коргош керек. Мени эмне кирип кетет? Мен эмне бир жерде урурлук кылдымбы? Пускай ошого да кирип кетсин. Ондон место алгандарды да кирип кетсин. Ондон сатып алышыптыр, мен бул ким десем билбейм, акчасы бар экен алды деп атат. Ушуну текшерсин. Кана ошо ГКМ текшерсин. Кайсы базарга канча ашыкча берип алып, биздин местабызды бөлүп салды дагы ошолор бөлүп алып сатып берип, биз мындай орто жолдо калдык да. Аренданы еще 6 ай, 7 ай период төлөйсүң деп атат. Ол андай болбойт да эми. Биз ала албайбыз, 10-15 миң долларга Бизге кыскасы биздин жарандарыбыз мындай кыскасы айткандачы. Бир 4-5 мына оптом шоколад болсо, калгандары бизде розница мына обувь бар, эки ряд обувь, калган мындай продукттан, нар жагы пакет саткандар ушундай ар түрдүү товарлар бар да. Анан барып эле чуркап барып эле 15 миң долларга, 20 миң долларга сатып ала алышпайт. Себеби бардыгы кредит төлөйт, бардыгынын бала чакасы бар, бардыгын эсептөөлү да. Бизге эми ошондой бир 15 сотик жер берсе, 10-15 сотик жер берсе, биз өзүбүз эле салып алабыз. Анан мэрияга төлөй беребиз. Ошо айткан суммасын төлөп, квадрат метр боюнча эл бергенди берели биз дагы. Анан эле келип эле бизде азыр эч нерседен жок эле бүгүн чыгасыңар деген бул туура эмес. Сиздин үнүңүздү жеткириңиздер.